Туп-тура bir айдан соң 31 августта 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат. Ага аз убакыт калды. Ал эми 40 күн кыдырууга чыккан биримдик кербени Лейлектен Разаков шаарынан чыгып, Баткендеги Манас орду аркылуу кечээ Ош облусунун калкы, бийлик өкүлдөрү ыр шаң менен тосуп алышты. Ошентип 31 август күнү көчмөндөр оюндары Бишкекте заманбап курулган Бишкек арена спорт ордосунда салтанаттуу ачылып, 6 сентябрга чейин Ысык көлдө уланат. Ал эми аймактарда даярдыктар кандай? Биз түз оодобуз, учур маселесин көрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Эфирибиз Facebook баракчасында азыр түз чыгып жатат. Студияда коноктор, сиздер менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүм башчысы Кенжебек Абдылдаев. Саламатсыздарбы? Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Жодарбек Байымбетов. Саламатсыздарбы? Ош облустук аялдар кеңешинин өкүлү Буажар Казыканова. Ошондой эле Ош шаардык көкбөрү федерациясынын президенти Айбек Эшейбай уулу. Салам алейкум. Куш келиңиздер. Маанайыңыздар кандай? Мына кечээ биримдик кербенин чоң шаан шөкөт көчмөн дух менен тосуп алдыңыздар. Ошол кандай тосуп алдыңыздар? Биримдик кербени азыр кайда? Дагы эмне мерчемделип жатат? Сөз сизде, Кенжебек Орузмаматович. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында көчмөндөр оюнунун өткөрүлүшүнүн алкагында ошол биримдик кербени деген иш-чара башталды. Ал 2026 жылдын 25 июль күнү Баткен облусунун Лейлек районундагы Разаков шаарынан башталды. Бул биримдик кербенинде негизинен биздин өлкөбүздөгү 40 райондон, ар бир райондон 10 атчы биригип, ал атчылардын курамында биримдик кербенинин сакчысы же болбосо суу сакчысы деген болот. Ошону менен бирге кербен башчысы, анан коштоп жүрүүчү өнөрпоздору мына ошондой курам менен чыгып келе жатышат. Кечээ күнү бизге Ош облусуна Баткен обласы толугу менен өздөрүнүн ошол биримдик кербенинде келаткан өкүлдөрүн өткөрүп беришти. Алар биздин облустун аймагындагы 7 райондон куралган биримдик кербенинин өкүлдөрү менен биргеликте Жалал Абад областына өтөт. Бул Жалал Абад областына өтүү аралыгы бул 6 августка белгиленген. Ага чейинки аралыктарда ошол ар бир район өзүнүн элчилери менен, өзүнүн суу сакчылары менен биргеликте райондордон чыгып, бир район экинчи районго, экинчи район эки район биригип, үчүнчү районго, 3 район биригип, 4-чү район менен биригип отурушуп, бардыгы ошол 5 август күнү кечки саат 4-төргө деп белгиленип атат. Өзгөн районунун ошол Кемпирабад суу сактагычынын жогору жагындагы Ана Кызыл аймагында топтолот дагы. Мына ошол жерде жалпысынан 73 атчандан турган биримдик кербени Ош облусуну менен Баткен облусунуку биригип, 6 август күнү Жалал Абад аймагын карай жүрөт. Эми чындыгында бул биримдик кербенинин эң негизги максаты деп бул уюштуруучулардын ушул көчмөн цивилизациясынын дүңгүрөгөн өнүгүүсүн көрсөтүү деп атышат. Анткени ушул мезгилге чейин кээ бир окумуштуулар көчмөн турмушта цивилизация деген болгон эмес. Цивилизацияны куруу бул отурукташкан элдерге гана тиешелүү деп келишкен болсо, учурда көчмөн цивилизациясы мына ошол отурукташкан цивилизациясынын курулушуна, отурукташкан цивилизациянын пайда болушуна негиз болуп берген цивилизация экендигин көптөгөн тарыхчылар, көптөгөн ошол адабияттануучулар, философтор бүгүнкү күндө далилдеп келатышат да. Мына ошол өнүгүүнү, ошол доорду, көчмөн цивилизациясынын өнүгүшүн биримдик кербенден бүгүнкү күндөгү жашоодо азыркы күндө жарандарыбыз көрө алса болот. Бул бардык соцсеттерде, сиздердин берүүлөрүңүздөрдө тынбай кетип атат. Мына ошол көчмөн цивилизациясы бүгүнкү күндөгү жашоонун, отурукташуунун кандай келгендигин көрсөтүп атат. Анткени бүгүнкү күнгө чейин ошол көчмөн цивилизациясынын эң укмуштуудай болгон бир белгиси катары боз үйдүн курулушу дагы деле табышмак болуп келатат. Мына көрүп атасыздар. Анткени кандай учурда болбосун, жылдын 4 мезгилинде дагы адам баласы үчүн жашоого өтө ыңгайлуу шартка ылайыкташкан экен. Мына ошого суктанышып, мына ошону менен көчмөн цивилизациясына кызыгуу артып атат да. Мына ушул
6 дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алдындагы ушул биримдик гербенинин куралып 40 күндүк жүрүшкө чыкканы дагы бул быйылкы көчмөндөрдү өзгөчө бир кооздоп тургандай. Мына кече ошол Баткен тараптан Ош облусунун чек арасынан өткөн Тулпарчан ушул элди көргөндө ушунчалык сыймыктануу менен биз дагы көрдүк социалдык тармактардан. Мына ошол жерде облустук аялдар кеңешинин өкүлү Ак Элекчек айым мына Буажар Казыканова, сиз өзүңүз катышып ошол жерде ыйык Апшыр атанын булагынын суусун алдыңыздар. Мунун маани маңызы эмнеде? Арбаңыздар, кадырман кылайык. Мына кече Баткенден чыккан биримдик кербени бизге Ноокат районуна келип түштү. Жана сен айткандай 30-40 Тулпарчан, анын арасында бир аял кишинин келатышы тим эле кан дүргүтүп сыймыктануу менен тосуп алдык. Ыр чор менен аксакал көксакалыбыз менен Апшыр атанын ыйык суусунан, ыйык булагынан, өмүр булагынан суу алып көкөргө куюп, атчандарыбызга берип, жакшы ниет тилек кылып, Кыргызстан элибизде бир тынчтык болсо экен, биримдик болсо экен, өнүгүү өсүү болсо экен, жалпы элибиз бир кой үстүнө торгой жумурткалаган бир эркин заманда жашасак экен деп ошол сууну бердик. Бул сууну алып барып ошо кырчында 40 күндөн кийин жанагы чоң казанга куюп, жалпы элге тартуулайт деген жакшы ниет менен узаттык. Ушул нарк насил, каада салт, бабалар кылымдар ушул ниет тилектери менен ашырып келген ушул жөрөлгөнү нарк насилди бүгүн мына жандуу улантып атканы ошол сууну эмнеге, кандай буюмдарга куюп жибердиңиздер? Көкөр менен жана шаркыратынан, Апшырдын шаркыратынан суусунан көкөргө алып, анан кийин жанагы баатырлардын көкөрүнө куюп бердик. Аксакалдарыбыз куюп беришти. Жалпы элибиз күбө болуп турушту. Андан кийин баягы көчмөндөрдү кыргыз элинин бай тажрыйбасы бар, бизге калтырган мурасы бар, миң уккандан бир көргөн деп келатканда эле тосуп алып, атчандарды биздин жаштарыбыз кантип тосуп алчу эле, аттарын алгыла, колго сууйгула, киргизгиле, улууларды урматтагыла дегенди практика жүзүндө көргөздүк. Биз көчмөнбүз деп айта берген менен жаштарга салт санабызды көз алдында көрсөткөнүбүз миң эсе әле болду деп ойлоп атам. Себеби бардыгы ушундай бир кызыгуу менен жана көчмөндөрдү кабыл алып, жана суу азаминде бардыгы суктанып, эл боюнча жаштарыбыз айрыкча карап турушту, үйрөнүштү. Демек, алар дагы кийинки муунга өткөрөт. Жанагы көч баратканда кыргыз эли тосуп алып, кымызын сунуп, айранын сунуп, тамагын белендеп, атына чөп салып, атын тыныктырып, анан кийин узатып коюшчу эле көчтү. Көчтүн башында заңкайган Ак Элечек байбиче болгон, сулуу кыздар болгон. Элдин атын сулуу кыз менен күлүк ат чыгарат экен да. Кече биз ошол салттарды көргөздүк деп айта алам. Себеби биздин жаштарыбыз дагы көп болду. Мектеп окуучуларына чейин болду. Элдин маанайы кандай болду Эл ошол жерде? аябай шаңдуу тосуп алышты. Тим эле Куда тоскондой, мындай айткандайчы, аябай жакшы шаңдуу болду. Сүйүнүч менен тосуп алышты. Аксакалдарыбыз дагы, жаштарыбыз дагы пата берип, тим эле баягы Манастын 40 чоросуңдай эле карап турушту. Ошол келген күлүкчөндөргө, мына 40 күндүк жүрүшкө чыккандарга ошол Ноокаттын жергиликтүү күлүкчөндөрү дагы кошулуп баратабыз деди. Бул кандай жүрүлдү? 10 атчан кошулат экен биздин Ноокат районунан. 10 атчан баягы атка чакан, тайгачак деген мыкты жигиттерибизди, мыкты аттарыбыз менен ак ат болсун, боз ат болсун, жанагы чыгыралалуу кооз аттар болсун деп аябай тандап, анан мингизип, анан ошолорго коштук. Абдан жакшы. Анан ушул көчмөндөр оюндарына даярдык дегенде ошол азыр Бишкек аренада 31 күнү салтанаттуу ачылып, андан соң Ысык көлгө жылат оюндар. Ал жерде 2 этно шаарча курулуп, ар бир облустун өзүнүн дарбазалары курулуп атат экен. Эми Ош облусу ал жака кандай барат? Бүгүнкү күндө даярдыктарыңыз кандай болуп атат? Негизинен чындыгында көчмөндөр оюну, бул 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюну
башка жылдары, мисалыга бул 2014 жылы, 16 жылы, 18 жылы өткөрүлүп өлкөбүздө. Анан 22 жылы, 24 жылы Турция жана Казакстан мамлекеттеринде өткөрүлүп келген болсо, быйыл кайрадан 26-жылы 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнун Кыргыз өлкөсү өткөрүп отурабыз. Бул оюн өзгөчө болуп атат. Анткени мындай талаптар бул убакка чейин болгон эмес. Бүгүнкү күндө биринчи кезекте ошол катышуучулардын бардык аккредитациядан аябай катуу талаптар менен өткөрүлдү. Андан сырткары мына ошол көчмөндөр оюнунун сиз айтып өткөндөй ар бир облустун, ар бир шаардын өзүнүн ордолору курулат экен дагы. Бул ордолорго кириш үчүн ар бир катышуучуга өзүнчө бейжиктер даярдалат экен. Бул жерде ээн эркин басуу деген мындай бир аз кыйыныраак болот. Ал жерде эл көрө турган ареналар ачык болот, бирок ордолордо бир аз тартипти катуу сактайт экен. Себеби бул 3 жылдык өткөрүлгөн тажрыйбадан ушундай жагдайга келип атат. Анан ордолордо негизинен ар бир областтар, анан бизде 2 шаарыбыз бар, аябай республикалык маанидеги чоң шаарлар, бул Ош жана Бишкек. Ар бири 15тен боз үй тиге турган болуп атат. Мына ошол ордолордо ар бир аймак өзүнүн тиешелүү хан боз үйүн көтөрөт, салттуу боз үйүн көтөрөт, анан мейман боз үйлөрүн көтөрүшөт дагы. Мына ошол сынактарга биринчи кезекте катышышат. Андан сырткары ар түрдүү каада салттар, саркештер, көчмөн кайрык, шамдагайлар сыяктуу дагы башка оюндар өткөрүлөт дагы. Жалпы ошол аймактардан барган катышуучулар 13 салттык оюндар боюнча ошол сынактарга катышат. Бул көчмөндөрдүн спорттук оюндарын эске албаганда. Ооба, спорттук, улуттук оюндар өзүнчө шаарчада, ал эми маданий программалар өзүнчө шаарчада дейт. Эгерде бизге көчмөндөр алгач биринчи баштаганыбызда 19 эле мамлекеттен катышса, анан кийин келип акырында 60 мамлекет келди. Алардын 17 мамлекет маданий программаларын тартуулашты бизге. Эми быйыл жүздөй мамлекет келип атат, 90 ашуу мамлекет күтүлүп атат да. Мына ошондо маданий программалар, бул этно шаарчалардагы уздардын, чеберлердин жарманкелери, этно ашканалар, бул жагы даярдык кандай? Туура айтып кеттиңиз. Бул убакка чейин эң көп дегенде ошол 60 өлкөгө чейин катышып келген болсо, быйылкы жылы апрель айына чейин эле 56 өлкөдөн атайын арыздар келип түшкөн катышуу. Бүгүнкү күндө 100гө жакындап кетип атат. Алардын бардыгы ар түрдүү оюн зооктор, анан этно спортко катыша тургандар болуп атат. Андан сырткары мына бизден биримдик кербени кетип атпайбы? Азыр башында эле сөз кылдык. Мына ошол биримдик кербени сыяктуу кылып башка өлкөлөрдөн чыгууну каалагандар дагы бүгүнкү күндө бар. Балким алар уже чыгып аткандыр. Алар ошол негизги уюштуруучулар менен байланышып атат. Алар мисалга Казакстан өлкөсүнөн, Монголия өлкөсүнөн, андан сырткары Россия мамлекетинен, анан Кытай мамлекеттеринен. Сиз айтып өткөндөй, этно шаарчалар уюштурулуп атат дагы. Ал жерде ар түрдүү сынактар өткөрүлөт, ууз усталардын сынактары өткөрүлөт. Бул ууз усталар илгертен эле көчмөн цивилизациясында негизги орунду ээлеп келишкен дагы. Сөзсүз түрдө темир иштетүүчүлүк, жыгач иштетүүчүлүк, тери иштетүүчүлүк, анан айымдарга тиешелүү болгон саймачылык боюнча сынактар өткөрүлөт. Ошону менен катар жашоо жарыш деген сынак өткөрүлөт. Мунда ар бир аймактан барган тиешелүү үй бүлөлөр катышат. Чоң ата, чоң энеси, баласы, келини, неберелери болуп, булар ошол боз үйдүн жасалгаларын кандай жасалган, кандай жүк жыйылган, мына ушул сыяктуу өнөрлөрүн тартуулап жарышка катышышат. Андан сырткары көчмөндөр даамы бар. Сөзсүз түрдө көчмөндөрдүн даамы бул көчмөн цивилизациясында таң калыштуулугу 40 күндөп жолго чыкканда дагы ачып, же болбосо адамдын ден соолугуна зыян келтирип кете тургандай акыбалга келбей тургандай кылып жасаган даамдары, бул гүл азыктар бүгүнкү күндө укмуштуудай таң калтырууну жаратып келет бүгүнкү күнгө чейин. Андан сырткары биздикилер чындыгында комуздун пайда болушу менен бий ыр багытында дагы өнөрлөрү өсүп, ошону менен бирге манас айтуулук даралары менен көтөрүлүп келген. Бий ыргактары деген өзүнчө сынактар бар. Анан шамдагайлар деген бар. Чындыгында бул боз үйдү бат тигүү жана бат жыйноо. Бул бат тигүүгө 6 жигит катышса, бат жыйноого 6 келин же болбосо 6 кыз
катышат. Анын бирөөсү 5 келин болот же кыздар болот, бирөө түндүк көтөргөнү жигит болот. Анан көчмөн кайрык дегендери бар. Эми бул ыр фестивалдары булар дагы. Анан саркештер. Мына ошол көчмөндөр кийип жүргөн, көчмөндөр колдонгон күнүмдүк жашоодо, той аштарда жана атайын жыйындарда кийип жүргөн кийимдердин өзүнчө сынак өткөрүлөт. Анан ошону менен бирге каада салттардын сынактары өткөрүлөт. Мына жалпысынан ошолор баардыгы биригип келип 13 сынак болот дагы. Мына ошол аймактардан барган баардык катышуучулар мына ошол маданий сынактар боюнча күч сынашышат. Бүгүн даярдыктар жүрүп атат экен, Бүгүнкү күндө даярдыктар жакшы, райондор боюнча атайын командалар түзүлүп бүттү. Бүгүнкү күндө алдын ала толук кандуу даярдыктар кетип жатат. Көчмөндөр цивилизациясы, көчмөн дух, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дегенде дүйнөнү таңдантканы, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытканы бул улуттук оюндар, спорт оюндары. Мына ушул эң эле анын өзөгүн Көкбөрү түзүп таңдантып атат. Облустук спорт башкармалыгында кандай даярдыктар бүгүн ошол көкбөрүчүлөр, топтор катыша турган бүт эле биздин улуттук оюндарга катышуучу спортсмендердин маанайы кандай, даярдыктар кандай? Жодарбек Эшмаматович, айтсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы убакта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар абдан күч, абдан кызыктуу. Анткени мен жалпысынан маалымат берип кетсем, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жалпы 43 спорттун түрү боюнча Кыргызстандын атынан 400-гө жакын спортсменибиз катышып жатат. Андан сырткары чет өлкөлөрдөн 3000дей спортчу катышмакчы. Негизи эле Ош облусу дагы четте турбады. Ош облусунан бардык райондордон жалпы 5 спорттун түрү боюнча, мисалга көкбөрү, кол күрөш, таяк тартыш, алыш күрөшү, салбуурун боюнча 17 спортсменибиз катышып, жолдомо алган. Негизинен бул спортсмендерди тандоо министрлер кабинетине караштуу Ден тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы улуттук спорттун түрлөрү боюнча дирекциясы өздөрү тандап алуу турларын өткөрүп, буга чейин ошондой бир спорт тармагында иштерди алып барышты. Анын алкагында азыр спортсмендерибиз Чүй областында, Ысык Көл областында даярдык оюндары жүрүп жатат. Эми улуттук оюндар аркылуу биз эмнеге жетиштик? Улуттук оюндарыбыз жөн гана бул оюн эмес, биздин тарбиябыз, мүнөзүбүз, ат үстүндөгү оюндар же салбуурун балдарды эрктүүлүккө, коркпоого, тобокелге барууга алып барат. Ошого тарбиялайт. Ошону азыр көчмөндөр оюндары биринен экинчи, үчүнчү сайын биздин жигиттерибиз тастыктап дүйнөнү таңдантып атат. Мына азыр сиз айтканды. Студияда азыр ушул Көкбөрү федерациясынын, Ош шаардык Көкбөрү федерациясынын президенти Айбек мырза, айтсаңыз, көкбөрүчүлөрдүн маанайы кандай? Саяпкерлер тулпарларды кандай таптап атат? Кайда азыр алар? Ассаламу алейкум, жалпы телекөрүүчүлөр. Алдыдагы көчмөндөр оюнуна көкбөрү боюнча даярдыктар абдан кызуу жүрүп жатат. Элдин сагынып күткөн оюндарынын бири бул көкбөрү десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле көчмөндөр оюндагы эң негизги кандай десем, мындай адамдарды топтогон өтө кызыктуу оюндардын алдыңкы сабында ушул көкбөрү турат десек, биз эч убакта жаңылышпайбыз. Буга чейинки көчмөндөр оюндарында аябай чоң жетишкендиктер менен бардык көчмөндөр оюндарында көкбөрү болобу, көкпар болобу, балбандарыбыз аябай жакшы ийгиликтерди жаратып келаткан мезгил. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында сборный 2 команда азыркы учурда машыгуу жүргүзүп жатат. Биринчи 16 күндүк машыгуу аяктап, азыркы күндө экинчи 16 күндүк машыгуу жүрүп жаткан мезгил. Демек, көкбөрүчүлөр баары бир жерде азыр. Бир жерде. Ал эми жалпысынан 3 машыгуу өтөт. 16 күндүк машыгуу жалпысынан оюнга чейин ушул 3 машыгуу өтөт.
негизинен команданы тандоо биз мамлекеттеги ушул бир чоң болгон чоң 3 оюн бар. Норуз, 9 май, эгемендүүлүк майрамына карата президенттин кубогу. Ушул оюндарда жетишкендиктери, алдыңкы жетишкендиктерге жетишкен жогорку лигадагы командалардан тандоолор жүргүзүлдү. Тандоо Көкбөрү федерациясы, жанагы Кыргыз Республикасынын улуттук дирекциясы тарабынан бардыгы биргелешип, ушул бир жакшы оюн көрсөтүү үчүн жакшы жаш таланттарды, жаш балбандарды тандап, азыркы учурда башта ийгилик жараткан балбандардын аркасынан дагы балбандар чемпионатканын аныктоо үчүн дагы мындай бир жаш курамдар да түзүлдү десек жаңылышпайбыз. Жалпысынан ошо Көкбөрү, Көкпар 2 командага 24 бала азыркы учурда дайынданып жатат. Анан капитандарды Көкбөрүгө Ташим Айлыбашев, ал эми Көкпарга Жоки Орозбаев, Жолдошбек Орозбаев. Ошолар дайындалып, ошолордун мындай алдыга сүрөө демилгелери менен бир жакшы жыйынтыкка жетебиз деген иш аракеттер жүрүп жатат. Демек, көкбөрүчүлөрдүн командалары ээленип, курамы жашарып, жаңылар кошулуп, даярдыктар жүрүп атыптыр. Анан ушул көчмөндөр оюндарында биз даяр ушул эмени көрөбүз, таймашты. Ушунчалык эми аны элестетип, аны көргөн адам, бир көргөн адам, дүйнөдөгүлөр бир көргөндөр Көкбөрүнү кайра келип атпайбы бизге көчмөндөр оюндарына. Эң эле түйшүк ушул жерде. Артта көчөгөн артында көрүнбөй калган бул саяпкерлер. Тулпарды таптап, айлап, жылдап, күндөп, түндөп жарышка салып берип таймашка. Өздөрү көчөгөн артында калат, барганы барат, барбаганы барбайт. Ушу саяпкерлер кандай бүгүн? Алар кандай даярдыкта, маанайы кандай? Алар дагы күлүктөрүн коштоп барабы? Же көкбөрүчүлөргө береби ишенип? Туура айтасыз. Көкбөрүнүн аттары аябай кылдаттык менен жылдап дайындалат. Ошончо бакканы менен ошончо суутулат. Ар бир аттын тилин билет аларчы. Ар бир аттын маанайына карап, ошонун кыймыл аракетине карап, ошонун семиз арыктыгына карап, суутун күндөп түндөп ар бирин бир жоопкерчилик менен мамиле кылышат. Сиз айткандай саяпкерлердин ролу өтө чоң, орду өтө чоң. Көмүскөдө калганы менен бирок баары бир бааланат. Кайсы саяпкердин командасы, кайсы саяпкер, ошол саяпкер бир командага дайындала турган болсо, сиз айткандай командага эле берип койбойт. Башынан баштап, сбор жүрүп аткандан баштап, оюндун аягына чейин алар аттын жанында болот. Ошолор менен кошо жатат, ошолор менен кошо турат. Саяпкер баягыл Көкбөрүдө эң ушул аттарды дайындоодогу эң чоң роль ушу саяпкерлерде да. Мына азыр Буажар Казыканова, сиз дагы мына көп көрүп, көп мындай байкаштырган ошо ак элечек энелердин сөзүн айтсаңыз, саяпкерлердин эмгеги ушунчалык билинип алабы бүгүнкү күндө Кыргызстандын намысын коргоодо, даңазалоодо? Саяпкерлер бул бала айткандай аттын тилин билишет. Ат жаныбар бир гана сүйлөй албайт, бирок көз карашы менен баардыгын билдирип турат. Менин атам ошо улак чапкан саяпкерлер, ошодон билем да. Ошо күнү түнү жанында карап, анан кантип таптаганын мен көз алдыман өткөн. Улакчынын кызы катары. Улакчынын кызы катары өткөн. Себеби улакка 2 ат менен дайын барчу. 2 атты таптап. Мына эми айткандай күрүч, күрмөк сиз терип, анан күрүч берчү. Анан кийин арпа сулу берчү. Себеби аттын канын тазалаш керек деп. Анан кийин аны аябай ийине жеткирип, бул бала айткандай бир жыл аны таптап улакка кошуп, ошону карап турчу. Эттият кылып, ошо кошо жанында жатып, кошо жүрүп, жөн мындай кылып коюп койбойт эле. Бул айткандай сөзсүз барат ал саяпкер. Көмүскөдө турса дагы барат. Улакка кирген адам улакчынын аты чыгат, саяпкер тиякта калат. Бирок саяпкердин аты сөзсүз белгиленет. Алар өздөрү билип турушат да, ким таптады эле, күлүктү деп. Мына көчмөндөргө кайсы тулпарлар, күлүктөр барат? Мурда Цезарь барчу, баарыбыз эле билебиз. Башынан бул Көкбөрүдө атактуу аттар убагында чыккан, ортого жекеме жеке деп коет.
убагында ошол Кыргызстандан кеткен, Лазер деген ат болгон, Казакстанга кеткен. Андан кийин ошо Ахлес, ортодогу аттарчы, ал эми чабуулдагы мына Манас минген Бойко аргымагы бул кайталангыс аттар десек жаңылышпайбыз да. Бул аттардын адамдын кыймылына карап туруп, кандай кыймылда кетип аткан болсо, ошого карап жүгүрүп бериши, токтото турган, мындай ою боло турган болсо токтошу, бура турган болсо алдын ала өзүнүн сезиштери, бул адам менен мындай тыгыз мамиледе экенин билсе болот да. Ошол акылдуулугу, аттардын акылдуулугу аябай мындай бул жерде бир неме болот да, роль ойнойт. Ал эми ушул Көкбөрүдө тайгазанды издеп, улакты алып, ону башкарбаса дагы тайгазанга кеткен бул мындай биздин немедеги өзү сезип тайгазанга барыштары бул ошо бир жакшы чоң мээнетти талап кылат да. Ал эми ушундай азыркы мезгилде ушундай аттарыбыз жок эмес. Ар бир позицияда өзүнүн ролун так аткарган аттар бар. Жаңы аттар чыгып келатат. Көкбөрү кандай гана бир мындай жолтоолорго туш болбосун, бирок замандын талабына жараша өзүнүн нугунда, өзүнүн позициясында келатат десек жаңылышпайбыз да. Башында бул чаржайт оюн, правиласы жок оюн деген нерсе менен, кооптуу оюн деп башында негизи мисалга карабайыр аттар менен, жай аттар менен ушундай оюндарга түшкөн болсо, бара-бара каны таза аттар, катуу урган аттар, катуу жүгүргөн аттар, ошол жүгүрүштөрүнө карап, ошол жылкылардын кандарынын жаңырышына карап туруп, правилаларын өзгөртүп, бир кооптуу жактарын мындай жоюп, ыңгайлуулаштырып келатканы бул Көкбөрүнүн өнүккөнү десек болот да. Ал эми дүйнөнү дүңгүрөтүп, ушул көчмөндөр оюнда дагы бир делебени дүркүрөткөн, денени дүркүрөткөн бул оюн Көкбөрү да, бул салымдарга, финалдарда өзүңүздөр билесиздер, трибуналарга оюн немелер батпайбы, мындай күйөрмандар батпайчы. Салым салган мезгилде тура калып, кыйкырып, ал мезгилде күйөрмандар деле өзү билбейт. Кийин видеодон көрүп алып, ушундай болгон экен деген нерселер да болду да. Анан биздин Көкбөрү бул оюнга, ат оюнга чет өлкөлөрдөн дагы кызыккандар аябай көп. Азыркы күндө 10 команда заявка таштаган болсо, Көкпарга 6 команда заявка таштап, ушул көчмөндөр оюнунда оюн көрсөтө турган болот. Ушул көчмөндөрдүн улам өтүшү менен мына Көкпар дагы кошулду. Улуттук оюндар мына Казакстанда өткөндө Көкпар оюну кошулду. Ошол эле учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Казакстанда өткөндө аялдардын позициясы да каралып, айымдар да катыша баштады. Мына ушул айымдар катышкан улуттук спорттун түрүнөн Оштон, Ош облусунан кимдер катышат? Кайсы түрү боюнча мына спорт башкармалыгы сизге суроо. Туура айтасыз. Бул улуттук оюндар, көчмөндөр оюнунун негизги бөлүгү эмеспи? Аялдардын, айымдардын орду чоң спорт оюндарында, мисалга Ош облусунда Чоңалай районунан Рахманбердиева Гүлмира деген эжекебиз салбуурун боюнча 50 метрге жаа атууга катышып жатат. Азыркы убакта Ысык-Көл облусунда даярдыктан өтүп, биз алар менен тыгыз байланыштабыз. Негизи мындай бир жакшы маанайда уланып атат. Буюрса биз ишенебиз, биздин айымдар, спортчуларыбыз мындай бир жакшы жетишкендиктерге жетип, бизге бир жеңиштерди алып келет деген ишеничтебиз. Мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 1-чи, 2-чи, 3-чүсүнө 14-чү жыл, 16-чы, 18-чи жыл катарынан Кыргызстан өткөрдүк. Анан кайра ошол көчмөндөргө келген күйөрмандар өзүбүздүкү түгүл чет өлкөдөн кайра ошол Көкбөрүнү сиз айткан баякы бүйүр кызыткан, дене титиреткен учурду бир көрүп, бир суктанып кетүүгө кайра агылып атат да. Анан дагы эле ошол саяпкер таптаган күлүктү көкбөрүчү кантип башкарып, экөө кантип бир багытты көздөп кетет. Бири жаныбар, бири көкбөрүчү. Кече мына Таңсулууну көрдүңүздөр. Казакстанда ушунчалык Көкбөрүдөгү Манас Ниязовтай эле чуркап, бирине жеткирбей Кыргызстан намысын коргоп берди. Мына эки тарап кантип биригип бир багытка кетет. Кыйынчылыктар болобу ушундай учурларда? Мына сиз
федерациянын жетекчиси катары байкадыңызбы ошондой учурларды? Туура айттыңыз. Бул ата бабалардан калган сөз бар. Эки тизгин бир чылбырды башкарган жигит элди да башкарат деп айтылып келет да. Эки тизгин бир чылбыр. Эки тизгин бир чылбыр дегенде ушу атты башкарыш үчүн эки жагынан тизгин келет. Чылбырды кошуп, ошо үчөөнү башкарып кетүү деген маани маңызды да. Ал эми бул жерден көкбөрү жанагыл сиз айткан бала менен ат келишиш керек. Бала менен ат кандайдыр бири-бирин түшүнүшүп калат да. Кантип сезет бирин-бири? Ошону баягы азыр ызбор өтүп атат деп атпайбызбы? Ошол мезгилдерде тандоо жүрөт. Мисалга өтө күлүк ат бир бала жакшы ойногон балага отурбай калышы мүмкүн да. Бирок жакшы ойногон бала бир атка отурбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн баладан баланы, аттан атты тандап атып, ат менен бала келишкен мезгилде экөө мыкты оюн көрсөтөт да, эң кооз салымдарды жаратат, эң мыкты, эң алдыңкы оюндарды көрсөтүп, бир жакшы жетишкендиктерге жетишет. Ал эми ошол экөөнү тандоодогу дагы мынал биз тренер деп коебуз, саяпкер деп коебуз. Көбүнчө саяпкер ошол ат менен баланы тандаганга бир мындай неме алат да. Эми оюндун эрежелери өтө татаал. Ал жерде ыкчамдык, шамдагайлык, илгичтик, билгичтик, сезгичтик дегендей бүт жөндөмдөр керек да. Ошондо эгерде мындай дал келбей калып, анан бир тоскоолдуктар болгон кооптуу учурлар болдубу сиздин тажрыйбада? Ушул чоң-чоң мындай жарыштарда. Бул ат оюндарынан эң кооптуу бул ошол көкбөрү оюну. Бирок ошого карабастан жөнөкөй ат минип кетип атканда жыгылган болсо адам сөзсүз бир жери ооруйт, же болбосо бир жери сынат да. Ал эми бул көкбөрүдө ушундай бир касиет десек да болот. Көкбөрүдө 2 ат 3 ат тоолонуп кетсе дагы кайра бала туруп алып туруп атын минип кете берген учурлар болот да. Бул көкбөрүнүн мындай өзүнчө бир касиети бар десек дагы жаңылышпайбыз. Анан кийин бул көкбөрү согушка, илгертен согушка жашынан дайындоо. Ошол аттын үстүндө тайманбай, илгеркиче мисалга согушка атчан аттанышкан мекенди коргоого. Ал эми азыркы ушу мекенди коргоо дегенде азыркычасынан ушул көкбөрү намысту коргоо болуп калды да. Ошол аттын үстүндө тарбиялоо, атты башкара билүү, ошол эле учурда улакты 32 килограммдык улакты такымга алып жүрүү, ошол эле учурда ат башкарып, кайра ошол учурда тайгазанга улакты салуу өзү негизи сырттан караганда оңой көрүнгөн менен иш жүзүндө өтө татаал нерсе да. Ошол нерсеге палвандын балбаны, эпчилдин эпчили ошого жарайт десек жаңылышпайбыз. Албетте биз таңдантып атпайбызбы? Таңдантып дүйнөнү кайра быйыл мына Кенжебек мырза сиз айткандай 100гө жакын өлкө келгени жатат. 50дөн ашуусу келебиз деген ниетти билдириптир. Бул деген абдан мындай сыймыктанарлык көрүнүш, Эми бул дүйнөлүк көчмөндөр цивилизациясы, маданияты, каада салты, наркы бул даңазалоо элеби же дагы бир башка бизге пайдалуу жактары барбы Кыргызстан мамлекет үчүн, экономика үчүн? Сиздин пикириңиз? Бул бир гана ошол көчмөндөр оюндары бул мактануу же болбосо кандайдыр бир деңгээлде шаң шөкөткө багытталуу эмес. Мунун дагы дүйнөлүк деңгээлде биздин өлкөбүздүн туризм жаатындагы экономикалык багытына таасири аябай чоң тиет. Анткени мына ушул көчмөндөр оюнун көргөндөн кийин ар бир өлкөнүн жарандары биздин өлкөнүн кооздугуна, биздин өлкөдөгү көчмөн турмуштагы элдин жашоосуна кызыктарлардын саны көбөйөт да. Мына ошон үчүн бул биздин өлкөбүздүн экономикалык жактан өсүшүнө дагы чоң таасир берет. Анан сөзүбүздүн башына бир кайтууга туура келип атат. Анткени биримдик кербени жөнүндө айтып келатканда, дүйнөлүк олимпиадалардын символикасы катары отту көтөрүп жүрүп атышат, көрүп атасыздар, Быйылкы ушул көчмөндөр оюнун уюштуруучулардын айтуусунун негизинде дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун символикасын неме менен барс деп коебуз бизде. Ак илбирис деп келатабыз. Мына ошо менен кошо сууну алып атышат быйылкы жылы. Мына ошол сууну алып бараткан биздин баатырларыбыз же болбосо суу сакчыларыбыз 40 райондон чыккан. Мына сууну бардыгы өздөрүнүн көкөрлөрү менен алып барып туруп чоң казанга бириктирип куят. Мына ошол бириктирип куюунун негизинде көчмөндөр оюнуна старт берилет, же болбосо башталат да. Башкача айтканда ошол сууну бириктирүү бул элдин ынтымагын,
жашоонун үзүлбөстүгүн, суу кандай агып түгөнбөй, дайыма агып тургандай эле элдин жашоо турмушу дагы дайыма үзүлбөй, муундан муунга, урпактан урпакка берилип турат деген түшүнүктү берүү менен көчмөндөр оюнун ушундай деңгээлге чыгарып атышат. Анан кечээ күнкү да биримдик кербенинин дагы бир багыты бул жакшы айтылат го. Окутсаң унутам дейт. Адам баласын окутсаң унутат экен ал. Эгерде айтып берсең түшүнөм дейт. Анан көрсөтсөң дайым эстейм дейт да. Мына ушул биримдик кербенинен чыгып, жолмо-жол биздин жаш муунгабы, орто муунгабы, улуу муунгабы көрүнүп, ушундай катар тизилип кыркыр болуп келатканын өзү бул биздин коомдун, биздин жашоонун образында биздин мурунку жашообуздун маңызы менен бүгүнкү жашообуздун маңызын айкалыштыруу, биз кайсы турмуш менен жашоону багыт алышыбыз керектигин айгинелеп келатат да. Анан бул нерсе дагы өлкө башчыбыз президентибиздин жарлыктарында дагы айтылып келатат. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деген жарлыгыбыз бар. Мына ошол жерде дагы ушул биздин улуттук нарктарыбыздын сакталышы, улуттук баалуулуктарыбыздын баркталышы боюнча толугу менен айтылып келатат. Бул иш жүзүндө, тажрыйба жүзүндө да ишке ашып атат да. Ишке ашышы, ушул эле сиз айткан ошол 40 райондон 40 баягы булак сууларынын Кыргызстандын бүт аймактарынан чогулуп барып бир казанга куюлушу, бул дагы терең мындай ниет, терең философиялык мааниби. Бул дагы ушул эмне берет бизге бул? Бул бизге жашоонун өчпөс экенин берет. Суу өмүр. Суу быйылкы жылы көчмөндөрдө суунун тандап алганы эң чоң сыймык Кыргызстан үчүн. Себеби мындан башта 4 жолу өткөн Кыргызстанда көчмөндөр оюндары. Мен ошолордун бардыгына 4-төн тең катышып келгенмин. Быйылкы да суунун алышы мен үчүн дагы өзгөчө мындай бир кубанычтуу тартуулап турат. Себеби суу өмүр да. Суу бар жерде бардык нерсе өнөт, өсөт, уланат. Демек, өмүр уланат. Кыргызстанда бүт дүйнөгө тааныткан Кыргызстан өмүр боюнча улана берет. Жалпы элге кыргыздын маданиятын көрсөтөбүз, салтын, үрп-адатын бардыгын көргөзөбүз. Кыргыз илгертен кол өнөрчүлүк менен жашап келген эл экен. Мына ошол жыгачтан, талдан боз үйдү мыгы жок эле кайыш менен көктөп, анан ошол боз үйдү жашоого пайдаланып, аны шамдагай тигип, мисалы үчүн азыркылар бир 10 мүнөт дейли, азыр 9 мүнөткө жаңырда. Биз баштагы көчмөндөрдө Исановдон 6 баланы даярдап барып 9 мүнөт 43 секундада рекордду жаңылаганбыз тез тигүү боюнча. Азыркыда 20 мүнөт бериптир, бирок биздин балдар албетте 10 мүнөткө жетпейт деген ишеничте турам. Ошол эле мезгилде үйдү тез бүгүү. Себеби бул Кыргыздын эли жоокер эл болгондуктан ушу тез бузуп, тез кайта тигип коюу ар бир эне атанын милдети болгон балдарга үйрөтүү. Себеби дегенде душман келаткан болсо, нарыдан бери үйдү тез бүгүп апарып керектүү жерге кайра тез тигип коюшубуз керек. Себеби жаан чачын болот, же башка болот, баягы бала чака болот, сууга өтпөш керек. Анан ал пышык турушу керек. Үй бир түрткөндө жыгыла турган кылып, эптеп 7 мүнөт, 8 мүнөттө тигип койду деген болбош керек. Ал өзүнүн салты менен, эрежеси менен үй жыгылбай турган кылып, мүстакам кылып тигилет. Баягы кереги башчалгычтар абдан пышык байланып, уук тизгичтери түп-түз болуп, түндүк пышык байланып, анан кийин тигилип, тез бүтүш керек. Эртең ушул ушуга даярданып атабыз. Бул тажрыйбаланат, Эми бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып калды. Эми биз дүйнөгө дүңгүрөп даңазалап атабыз. Мына 100гө жакын өлкө келатат. Ал эми биздин ички муунга таасири кандай? Биздин өзүбүзгө, жаштарга, балдарга кыска пикириңиздер бир ооздон. Кайрылуу. Жаштарга биз кечээки көрсөткөн мисалы үчүн кантип алиги мейманды тосуп алдык эле, колуна кантип сууйду эле, кантип сыйлады эле, устуканды кантип тарттык эле. Кыскасы улууга кантип урмат көргөздүк эле экенин жаштарга көргөздүк. Кыргызстан демек жалпы эл биримдикте болсок, Кыргызстан биримдикте болот. Сиздин пикириңиз көкбөрүчүлөргө? Көкбөрүчүлөргө эми мынал жаштарга жалпысынан айтканда бир айыл жергесинен башталат да бул нерсечи. Ошондой эле чоң оюнчуларды, лигада ойногон оюнчуларды көрүп алып, ошолорду кумир тутуп, ошолордун оюндарын туурап, ошолордун ат башкаргандарын туурап, жаштардын келатканы бул жаштардын келечеги, ошо көкбөрүнүн да келечеги бар деген нерсени билгизет да. Сиздин пикириңиз спорт комитети? Баса белгилеп кетчү нерсе, дүйнөдө көчмөндөр калктары болсо, алардын арасынан кыргыз эли
ушул бир көчмөн цивилизациясын көтөрүп, баягы бир долбоорду ишке ашырып андыгы бул биз үчүн сыймык. Негизи эле кыргыз эли илгертен жашоосунда спорт менен айкалышкан, спорт менен жашаган. Ошондуктан бул биздин ата бабалардан бери келаткан спорт түрлөрүн биздин келечек муунга өткөрүп берүү, келечекте биздин жаштар спорт менен машыгуу. Биз ушул спорт, Ош облустук спорт башкармалыгы оңгу жол, улуттук дем президентибиздин жарлыгынын негизинде биздин 7 райондогу спорт мектептерибиз бар. Алардын программаларына улуттук түрлөрдү киргизип, азыркы учурда 20дай машыктыруучубуз бар улуттук спорт түрлөрү боюнча. Негизинен алдыга жылыштарыбыз көп. Даярдыктар жакшы. Даярдыктар жакшы. Сиз эми жыйынтап койсоңуз. Эми чындыгында жакшы сөздөр айтылды. Эң акырында ошол 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнун жакшы деңгээлде өткөрүп алалы дегим келет. Эң негизгиси өлкөбүздө тынчтык болсун, элибиз биримдикте болуу менен ушул дүйнө өлкөлөрүнөн келген көрүүчүлөрдү дагы бир ирет таң калтырып, кийинки келиштеринде ушул өнүккөн маданияты бийик өлкөгө барабыз дегендей таасир калтырууга чакырып кетем. Рахмат, бүгүн ушул көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар боюнча убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде студияда мына Ош облусунан, аймактардан көчмөндөргө даярдык тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Кенжебек Абдылдаев, Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Жодарбек Байымбетов, Ош облустук аялдар кеңешинин өкүлү Буажар Казыканова, Ош шаардык Көкбөрү федерациясынын президенти Айбек Эшейбаев уулу болду. Сиздерге ыраазычылык. Албетте, бул эң оболу биздин бабалардын жандуу тарыхын токтобой сакталып, буланып, муундан муунга өткөрүп, эртең бизде дагы ушул Бишкек аренада 51 000 орундуу заманбап жерде ачылып, анан 6 сентябрга чейин, 31 августтан 6 сентябрга чейин Ысык көлдө уланат. Мына Буажар ак элечек айым айткандай, бир уккандан, 1000 уккандан бир көргөн дегендей, муундар көрүп, кайра жаралып, жан дүйнөсүнө, руханий дүйнөсүнө дагы ошо көчмөндөр духун алат. Сиздер учур маселесин көрдүңүздөр, Элдик канал программаларын улантат.